Арбаңыздар, бүгүн 26-iyun. Чолпон атанын оң тарабына, сол тарабындагы таштарга келдик. Бул жерде өзүнчө эле бир башкача, ар бирине окшогон керемет таштар. Мына могу ташты карасаңыз, ата турат. Бул ташты карасаңар, ана. Бул ташта эки көз менен апа турат. Ар бир ташта өзүнчө эле жаныбарлардын сөлөкөтү, аталардын, апалардын сөлөкөтү болгон. Көптөгөн таштардын керемети бар да. Бул Чолпонбек ата айткандай, ар бир таш мындай. Даже могу кичинекей таштар да бири-бирине окшобойт экен. Анан бул тоонун ар жагында дедиңиз, а? Ошолор боюнча айтып кетсеңиз. Бул тоонун ар жагында Чолпон ата ойлонун мазары бар. Ошо ал жөнүндө сөз кылдык. Бул биракта болсо саймал таш деп коет. Жалаң ушундай таштар, мына майда таштар. Бүт баарында орнаменттер бар, илгерки ата бабадан. Анан бул жер. Бул жерди эми эч ким деле билбейт, местнийлер да билбейт. Бирок мени алып келишкен. Ушуга случайно бир тиги ушу жолго түшкөндө келгенмин. Анан кызыгы ошондон бери канча кишини алып келем. Азыр ыл жакка барабыз, ал жерде башка бир таштар бар. Ушакка келген сайын ушакка алып келейин десем эле эч кимди алып келчү эмес. Бүгүн болсо ылдыйк ташка барасак, машина адаштырып ушуга алып келип койду да. Анан бул дагы бекерден эмес деп ошо силерге айтып коелу деп атабыз. Демек, бул таштардын дагы сыры ачыла турган убакыт келсе керек. Анткени бул жерде байкасаңар, как будто бирөөлөр таштарды бир комната кылгансып, 4 бурус тегерек формада койгон. Ошол убакта ылдый янында дагы толок болуп турат. Адамдар үймүш болуп отургандай да. Анан жанагы кыргыздын мисалы тойго, жамандыкка барганда тең менен отурат го, улуулар менен, орто жаштар менен. Анан бул жердеги таштар дагы ошол мааниде өзүнчө толук болуп турушат. Биз ошол булардын жолун улуубузчу катары ошолордун жолун улантып кетсек керек. Анан ошол бул жерде мен эң ушул дүйнөгө биз алып келген адам баласынын эң улуу аталарынын, особенно апалардын жери деп тааныйм. Мазарга бул ат койгонго алыспыз, бирок мазар экенин, мазар болгондо дагы ошол эң улуу мазарлардын бири экенин туура ошого мен ишенем. Ошон үчүн бүгүн алып келди. Разыбыз. Мына дөөгө дагы ошол каталар коюлган дейт. Жетөө бар экен, карасаң. Ой, жетөө экен, мындай болуп. Жетүү кичине дөө турат, аркы дөөнү кочкондо 8-чи бар, чоң дөө. Бир. Жөнү жүрмөс экен, аябай ыйык жер. О, таштарда деле эмнелер жатат. Ар бири бири-бирине окшобойт. Көздөр, көртастар.